Президент Садыр Жапаров Талас облусуна болгон иш сапарынын алкагында Айтматов районундагы Кызыл Адыр айылында жаңы көп функционалдуу асыл спорт комплексин ачты. Ал машыгуу жана спорттук мелдештерди өткөрүү үчүн бардык керектүү жабдуулар менен жабдылган. Комплекс спорттун ар кандай түрлөрү боюнча күнүмдүк жана мезгилдүү ден соолукту чыңдоо жана спорттук иш-чараларды өткөрүүгө ылайыкталган. Тактап айтканда баскетбол, волейбол, футзал, күрөш, бокс жана башка секцияларга катышуу үчүн залдары бар. Өлкө башчысы саамалык менен куттуктап жатып, асыл спорт комплекси ден соолуктун булагы болуп, райондун, облустун жана жалпы өлкөнүн спорттук жетишкендиктерине өбөлгө болот деген ишенимин билдирди. Президент Садыр Жапаров Талас облусуна болгон иш сапарынын алкагында Айтматов районундагы Кызыл Адыр айылында жаңы көп функционалдуу асыл спорт комплексин ачты. Спорттук ден соолукту чыңдоо комплексинин имаратынын жалпы аянты 0,55 гектар жер тилкесинде жайгашып, бардык зарыл административдик коммуналдык жайлар жана спорт зал менен камсыздалган. Ал машыгуу жана спорттук мелдештерди өткөрүү үчүн бардык керектүү жабдуулар менен жабдылган. Комплекс спорттун ар кандай түрлөрү боюнча күнүмдүк жана мезгилдүү ден соолукту чыңдоо жана спорттук иш-чараларды өткөрүүгө ылайыкталган. Тактап айтканда баскетбол, волейбол, футбол, күрөш, бокс жана башка секцияларга катышуу үчүн залдар бар. Садыр Жапаров бул жакшы саамалык менен куттуктап жатып, асыл спорт комплекси ден соолуктун булагы болуп, райондун, облустун жана жалпы өлкөнүн спорттук жетишкендиктерине өбөлгө болот деген ишенимин билдирди. Президент ушул асыл спорт комплексинин ачылышы анын инсандын руханий адеп-ахлактык өнүгүүсү жана дене тарбиясы жөнүндө чыгарган алгачкы жарлыгынын уландысы экенин эске салды. Кыргызстандын атын чыгарган, желегин желбиреткен спортчуларды даярдаган кесипкөй мектеп болушун каалады. Мамлекет башчысы район калкынын саламаттыгын чыңдоого көмөктөшүп, жергиликтүү жаштардын кыргыз наркын сактап, туура жолдо тарбиялануусуна өбөлгө болгон куттуу жай болоруна ишенимин билдирди.